Орозбек ай, мына соңку күндөрү Ооганстанда абал бир топ эле курчуп, талибандардын аты кайра эле айтылып жатат. Деги эле талибан деген эмне, алар кимдер? Бири аларды АКШнын атайын кызматы түзгөн десе, дагы бири орустардын атайын кызматы уюштурган деп жүрүшөт. Деги эле таржымал кандай? Талибан деген Советтер Союзу Афганистанга киргенде каза болгон маджахеттердин балдары медреселерден окушкан. Атайын медреселерди уюштуруп ошолор үчүн. Маджахеттер деген кимдер? Ушуну чечмелей кетсеңиз. Маджахет дегенде бул баягы боевиктер деп койсок түшүнүктүү болот да. Талаба деген студент, окуучу деген сөз да. Ошолордун өздөрүнүн атын айтып, анан ошол талабалардын уюму деп аталып калып, анан Талибан ошондон уюм болуп калды. Албетте булар өзүнөн өзү эле баягы согушуп чыккан жок, муну уюштуруучулар бар. Афганистанга кошуна мамлекеттердин кээ бир премьер-министрлерин ушу Талибанды уюштуруучу, Талибандын энеси, Талибандын атасы деген аты бар премьер-министрлер болгон. Булар анан Афганистанда советтик аскерлер чыгып кеткенден кийин 89-жылдарда чыгып, анан Афганистанда башаламандык башталып, жарандык согуш чыгып кетти. Бийлик талашып отуруп. Нажибулла бир топко чейин жакшы эле кармады президент Афганистандыкы. Анан ага мүмкүнчүлүк бербей, Советтер Союзу бүттү, ошодон таштап койду аны. Бияктан уже Советтер Союзу өзүнүн алапайын таппай, ураганга жакындап калды. Көпкө чейин өзү кармап, бирок жардам жок. Анан ал Нажибулла бийликтен кеткенге аргасыз болуп, ошол кезден жарандык согуш чыгып кетти, башаламандык болду. Аябай акыбал оор болду. Анан ошол кезде аренага ушу талибандар келип чыкты. Бул келип чыкканынын көп себептери бар, ар кандай версиялар бар. Кээ бирөөлөрү бул Кандагарда эле пайда боло калды, ошол жерден эле бир күтүлбөгөн жерден чыга калды деген жок. Бул атайлап эле уюштурулган эле уюм. А дегенде булар болсо Пакистандагы айрым адамдардын жүктөрүн сопровождать этип, кайтарып ошондон баштаган. Анан акырындык менен Афганистанда тартип орнотконго кичинеден баштап киришти булар. Ошол кезде жарандык согуштан жадаган эл ушул талибандардын, алар анткени кайсыл аймакты бошотсо ошол жерде согушту токтотуп, каршылашкан тараптардын баарын аренадан чыгарып, өздөрү бийлик орното баштады. Ошон үчүн эл ушулар келесинде эле тынч жашак экен деп эңсеп калган ошондон болгон. Ошентип уламдан улам аймакты кеңейтип отуруп ээледи. Мен бир мисал келтирип берейин. Мен Афганистанга барып изилдегенде алынган материалдар бар. Мисалы үчүн ушу силердин BBC'нин журналисти 97-жылы интервью алган Беназир Бхуттодон, Пакистандын премьер-министринен. Ал Талибандын артында сиздердин мамлекет турат деген кандай деген суроо берген. Ошондо Беназир Бхутто айткан: талибтердин артында Пакистан эле эмес, алардын даярдаганга бир топ араб мамлекеттердин акчалары кеткен, анан буга Америка Кошмо Штаты, Улуу Британия жардам берген деп ошентип жооп берген. Демек, мунун жалаң эле Пакистан эмес, башка күчтөр дагы кызыктар болгон. Бул саясий аренага Талибандын келип чыкканына. Бул кайдан келип чыккан дегенде, ошондой версия негизинен айтканда. Кайсы жылдарга келип такалып атат ошондо тамыры? Кыймылдын пайда болушу? Бул кыймылдын пайда болушу башында бул 89-жылдарда пайда боло баштаган. Булар Пакистандагы медреседе окуган студенттер, талабалар ошолордон баштады. Булар 91-жылдарда булар уже сан жагынан дагы, сапат жагынан дагы көбөйүп калды. Булар уже 1000 деп саналып калды. Коом, Афганистандын коом ошол кезде кризисте болуп турган коом болгон. Ошон үчүн жанагы биз айтканда булардын аренага чыгып, элде жакшы кабыл алды да мына. Ошон үчүн булар 96-жылы акырындык менен олтуруп Кабулда бийликти алышты. Булардын азыркы учурда көздөгөнү эмне? Бул Талибандын көздөгөнү кайра Кабулга бийликке келиш. Себеби дегенде 96-жылы бийликке келип, жарыялап биз бул жакта Эмират сыяктуу кылабыз, ислам мамлекетин курабыз деп чыкканда, Сауд Арабия, Пакистан, Бириккен Араб Эмираты гана тааныды. Калган мамлекеттер тааныбай койду. Себеби дегенде булар мындай светтик мамлекетке жакындык жок болуп калды да булар. Диний негиздеги мамлекет болуп, аялдардын укугун чектеп, аларды иштебегиле деп,
окугандарына тыюу салып, ушундай абдан бир радикалдуу кадамдар менен баштады да булар аракеттерин. Ошон үчүн бул жерде бир аз сактануулар менен карап, тышкы мамлекеттер жана тааныбай буларды бийлигин карабай койгондо ошондон болгон да. Булардын бийлиги качан кулады? Булардын кулаганынын себеби бул Усама бен Ладен Афганистанга келди. Ар кайсы жактардан куугунтук алып жүргөндөн кийин. Анан 2001-жыл сентябрдагы атакаларда Усама бен Ладен жасады деп анан муну бизге выдавать эткиле деп Америка Кошмо Штаты талап койгон да. Анан кийин бизде ал жок, бул жок, андай жок деген жооптор болду. Алар Пакистанга, башка мамлекеттерге көрсөттү далилдерин. Ошон үчүн булар жок, берген жок Усама бен Ладенди. Ошон үчүн анан бул Афганистанга антитеррористтик операция башталбадыбы? 2001-жылдын 7-октябрында. Ошондо массированный атакалардын натыйжасында бул Талибандын дагы, Аль-Каиданын дагы аскердик күчтөрү алсырап калды. Ошол бийликтен кетти, андан кийин Кабулга бул жерде көңүл бура турган маселе мындай. Коалиция кирди, 27ден ашык мамлекеттин коалициясы. Ошол кезде Түндүк альянс бар болчу. Ахмад Шах Масуд ошол жетектеп турган Түндүк альянс булар жердеги операцияларды ошолор жасады. Тиги коалициялар болсо бомбалап, высокоточный оружие менен баарын талкалап, ушундай жагынан алар жасады да, коалиция болуп кирди булар. Ошон үчүн азыр Кабулга барсаңыз, Ахмад Шах Масуддун портреттери көп жерде илинип турат, Афгандын элинин баатыры деген преподносить этишет. Айта кете турган маселе, Талибан 95 уже бийликти ала турган болуп, 96 бийликке келген жылдарда мына эми Борбордук Азияга кол салат деген деп коркуткандар болгон Орто Азия мамлекеттерин. Бул мындай бир божомол. Көбүнчө бул божомолдун артында башка саясат жатат. Борбордук Азия мамлекеттерин өзүнүн орбитасында кармаганга аракет кылган мамлекеттер бар, эми билесиңер. Бул Талибан азыр Борбордук Азия мамлекетке кол салалы деген ою жок. Ал ошо 95-96-жылдарда деле андай максаты жок болчу. 2007-жылдарда биз кээ бир ушуларга жакын адамдар менен, буларды жакшы билген адамдар менен, булар адегенде максаты Кабулда бийликти алыш керек. Андан кийин анан башка максаттарды ойлоно баштайт. Анан өздөрү мамлекетке бийлигин орното албай атып, анан Борбордук Азияга кол салып эмне кылат? Бирок ошол баш аягын жыйып алып, кокус бийликке келип күчүн чыңдап алган болсо, жанагы коркунуч келип чыкпайбы деп сурап жатам да. Бул маселе бир жердин эсиңерге алып койгула. Ошол Афганистанда Талибан бийликке келгенде, Талибан таасир күчөп турган кезде Бириккен Тажик оппозициясы дагы Афганистанга барып, андан Ирандын аймактарында жүрүп, анан кийин келишкен Тажикстанга. Өзбекстан ислам кыймылы дагы ошол Тажикстанда барып, ошол жерде тренировочный базаларда машыгуулардан өтүп, курал-жаракка ээ болуп, анан кийин бизге коридор бергиле, Өзбекстанда бийлик кулатабыз деп 2000-жылдарда келген эсиңерде бар. Бул ушундай күчтөр болсо, ислам мамлекетин курабыз, биз мындай светтик мамлекеттерди жоёбуз деген күчтөр болуп калса, булар аларга колдоо көрсөтүшү мүмкүн. Азыр булардын башка мамлекеттерге кол салып, башкага чыкканга азыр алардын андай мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Талибан кыймылынын географиясы Ооганстан менен эле чектелеби? Талибан азыр Ооганстанда эле бийликке келе албай жатпайбы? Анан дагы маселе бар. Албетте бул багы таасирдүү күч, бирок булардын ичинде деле өз ара келишпестиктер болуп кетет. Бул бийликке келгенден кийин кандай болот? Бул тоже маселе. Бийлик үчүн согушкан деген бир маселе. Бийликке келгенден портфель бөлүштүргөндө да бир топ проблемалар чыгат негизи. Үрөйдү учурган бир таш бараңга алуу сыяктуу такыр жат кадамдар менен дагы белгилүү. Булар биз шариаттын негизинде башкарабыз дейт дагы, анан кийин булар бир радикалдуу багыттагы эмелерди алган. Мисалы үчүн биздин Ханафи мазхабы жумшагыраак деп жүрбөйлүбү? Булардыкы жесткий багыттагы жанагы аялдарды окубагыла, мектептерден окубагыла, абдан катуу башкарууну орнотушкан. Сакал койдуруп эркектерге дагы бүт Афганистандын аймагында тартип орнотуп койгон. Анан булар адегенде нарко бизнеске каршы күрөшүшкөн. Тыюу салып баштаганда, бирок каражат жоктон кийин алар булар уруксат берген. Салык салып койгон. Казыналарын ошон менен толуктаган. Бул жерде көрдүңөр, тескери жагы да ошол болуп атат. Ислам мамлекетин курабыз деген эмесинен алар отказ кылган жок, декларировать этип, бийликке келгенден кийинкисине жараша болот ал. Себеби деген азыр ислам дүйнөсү деле өзгөрүп атат. Диндин кайсы багытын карманышат? Булар мусулмандар.
Булар Хамбали мазхабынын идеясына жакыныраак булардыкы. Хотя бул сунниттер булар. Мурда ошондой болчу, анан азыр эми согушуп жүрүшөт, ар кандай трансформация болот. Анан эмне үчүн булар Тажикстанга, Өзбекстанга кол салып атат? Бул жерде маселе мындайда. Бул ошол багытты чыңдап аткандарынын себеби бар. Себеби дегенде Түндүк альянсты негизи тажик улутундагы адамдар Афганистандагы болчу. Булар колдоону Тажикстан аркылуу алып турган Түндүк альянс. Ошон үчүн булар Абдырашид Дустум, өзбек генерал өзү, буга дагы биздин айрым кошуна мамлекеттер жардам берип турган. Булар бириге калып Северный альянс болуп кайта бөлүнүп кетишип ушинтип турган туруктуу альянс болгон эмес. Тажикстан менен Өзбекстан чек арасында сүрүп барып, ошол жакты ээлеп, Талибандын ээлеп атканынын себептеринин бири ушул багытта болуш керек. АКШнын күчтөрү толугу менен чыгып кеткенден кийин эмне болушу мүмкүн Ооганстанда? Толук чыга электе эле көрүп атабыз, ситуация абдан өзгөрүп аткандыгын. Кабулдагы бийлик менен Америка жетекчилери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Алар курал жарагыңарды бергиле, бизге колдоо көрсөткүлө деген үчүн ушу Борбордук Азиянын бир мамлекеттеринде база ачып, анан ошол жерден Афганистанга колдоо көрсөтүп турсакпы деген пландар ошондон болуп атат Америка Кошмо Штатыныкы. Ага базага жай бербегиле деп Москванын жүгүрүп атканын көрүп атабыз. Парадка чакырып курал жарак беребиз, анда мындай кылабыз деп. Ушул жерде аябай чоң маселелер болуп атат. Ушундай саясат жүрүп атат.